Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу гидро куруучулар. Сиздерди биздин өлкө үчүн бүгүнкү кубанычтуу иш-чара Камбар-Ата 1 ГЭСинин негизги курулушуна даярдык көрүү иштерин баштоо азамы менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн биз өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуучу Орто Азия аймагындагы эң ири гидроэлектростанциясынын курулуш ишин баштап жатабыз. Энергетика мамлекеттин бүткүл экономикасы үчүн стратегиялык жактан зор мааниге ээ болгон тармак экенин, ал экономикабызды көтөрүүнүн туруктуу өнүгүүнүн өзөгүнө айлангандыгын бир нече ирет баса белгилеп айтып келем. Дүйнө жүзүндөгү санариптештирүү мезгилинде электромобилдерден, жеке үйлөрдөн тартып бүтүндөй шаарларга чейин акылдуу технологиялардын арымы күчөп жаткан маалда электр кубатынын ролу канчалык зарыл экенин жалпыга маалым. Суу тартыштыгы жыл сайын күч алып, суунун мындан ары көбөйбөй тургандыгын окумуштуулар, эл аралык изилдөөчү уюмдар божомолдоп айтып келе жатышат. Чындыгында эле ааламдашуунун шары менен өлкөбүздө электр кубатына болгон муктаждык барган сайын өсүүдө. 30 жыл мурда биз электр энергиясын экспорттоп келсек, бүгүнкү күндө импорттоп келебиз. Камбар-Ата 2 ГЭСинин эске албаганда 30 жыл ичинде жаңы ГЭС курулган эмес. Мына ошондуктан электр кубаттуулугун көбөйтүү милдети курч турат. Суу башында туруп электр энергиясын импорттогон биз үчүн уят иш. Бул жагынан алганда биз Кудай берген ырыскыбызды Кыргызстандагы электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, элибизге туура жеткирүүгө милдеттүүбүз. Мына ошондуктан энергетика чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү Коопсуздук кеңешинин жыйындарына алып чыгып, суу энергетика маселелери талоого алынып келе жатат. Мамлекет жетекчилиги энергетикалык коопсуздукка жетишүүнүн стратегиялык маанисин эске алуу менен алдыга коюлган милдеттердин, тапшырмалардын аткарылышын тыкыр көзөмөлдөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин бизде чакан жана ири гидроэлектростанцияларды куруу мүмкүнчүлүктөрү болуп турса дагы, андай мүмкүнчүлүктөргө маани берилбей, маани берилсе дагы туура нукта пайдаланылбай келген. Эми өлкөбүздүн экономикасын ишенимдүү тиреги болгон мөңгүлөр менен ири дарыяларыбызды энергетика жаатында артыкчылык катары туура пайдаланууну, Кыргызстанды электр кубаты менен эч көйгөйсүз толук камсыз кылууну жана экспорттоо потенциалын өнүктүрүүнү колго алабыз. Урматтуу мекендештер, Кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы Камбар-Ата 1 ГЭСинин экономикалык көрсөткүчтөрү республикалык масштабка ээ. Камбар-Ата 2 ГЭСин кошпогондо Кыргызстандагы энергетика булактарынын баары өткөн кылымдын 60-70 жылдары курулганы белгилүү. Бүгүнкү күндө биз жалгыз эле Токтогул суу сактагычын карап отурабыз. Акыркы 10 жылдан бери өзгөчө кыш мезгилинде электр кубаты көп колдонулган учурларда Токтогул суу сактагычында мынча көлөмдө суу колдонулду, мынчасы калды деп санааркап отуруп кыштан чыгып келебиз. Буюрса Камбар-Ата 1 ГЭСинин ишке киргизип алсак, Камбар-Ата 2 ГЭСинин толук кубаттуулукта иштешине мүмкүнчүлүк түзөбүз. Андагы 2 жана 3 агрегатты пайдалана баштасак, Камбар-Ата 2 ГЭСинин жалпы кубаттуулугу артат. Жыйынтыгында бул 2 маанилүү ГЭСибизди толук иштетип, кубаттуулугу 1000 мегаватт өндүрүүгө жетишебиз. Бул көлөм азыркы Токтогул ГЭСинде өндүрүлүп жаткан электр энергиясына барабар болот. Камбар-Ата 1 иштеп калса, Кыргызстанга да, Борбор Азияга да пайдалуу болот. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу кошуна өлкөлөрдүн сугат суу маселелерин чечүүгө өбөлгө түзөт жана аймактагы суу энергетикалык балансты стабилдештирүүгө салым кошот. Ошондой эле дээрлик жай мезгилинде иштелип чыккан энергияны Каса 1000 долбоору аркылуу алыскы өлкөлөргө да импорттоого шарт түзүлөт. Тактап айтканда,
Камбар Ата биргесинде жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүү күтүлүүдө жана өндүрүлгөн электр энергиясынын ар бир киловатт саатын Каса 1000 долбоору аркылуу 5,15 АКШ центине сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасына чоң салым алып келет жана өлкөбүзгө түшүүчү жылдык таза пайда 234 миллион АКШ долларын түзөт. Ошентип, биз үчүн финансылык пайда болсо, экологиянын зыянсыздыгын эске алганда, Камбар Ата биргеси дүйнөлүк коомчулук үчүн дагы өтө маанилүү стратегиялык долбоор экени анык. Кадырлуу кыргызстандыктар, урпактарыбызга жаркын келечекти түзүү максатында Камбар Ата биргесинин долбоорун ишке ашыруу биздин парзыбыз жана келечек муундарыбыздын астындагы милдеттерибиздин бири катары кабылдап, Кудай буюрса деп, ГЭСтин негизги курулушуна даярдык көрүү иштерине киришип отурабыз. Ушул убакка чейинки жүргүзүлгөн изилдөө, техникалык, экономикалык негиздөө жана башка жумуштардын аткарылышына өз каражатыбыздын эсебинен 412,8 миллион сом бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө Камбар Ата биргесинин негизги курулушуна даярдык көрүү иштерин өз күчүбүз менен баштоо максатында республикабыздын бюджетин кайрадан карап чыгып, бюджеттен тиешелүү суммадагы, болжолдуу сумма 1,5 миллиард сом болот, акча каражатын бөлүүнү чечтик. Бөлүнгөн каражат ГЭС курула турган аянтка баруу үчүн транспорттук туннель, Нарын дарыясынын эки жээгин бириктире турган көпүрө, жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын, автожолдорду жана жумушчулар жашай турган шаарча курууга жумшалат. Даярдык көрүү иштеринин аткарылышы негизги курулуш иштерин жүргүзүү аянтына болгон инвесторлордун, өнөктөштөрдүн кызыгуусун арттырат. Учурдан пайдаланып, кызыктар өнөктөштөрдү бул долбоорду ишке ашырууда кызматташууга даяр экендигибизди билдирип кетким келет. Учурда кошуна Казакстан менен Өзбекстан инвестиция салууга даяр экендиктерин билдиришти. Урматтуу мекендештер, чындыгында биз Нарын дарыясынын болгону 10%-ын суу катары колдонобуз. Калганын кошуна өлкөлөр колдонушат. Алар инвестиция салып, салым кошушса, биз кубануу менен кабыл алабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, учурда дүйнө жүзүндө экология көйгөйлөрү абдан курч маселелердин бирине айланды. Ошондуктан экологияга терс таасирин тийгизген электр энергия булактарын азайтып, гидроэнергетиканын өсүшүнө басым жасашыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын гидропотенциалынын 10-11%-ын гана колдонуп жатабыз. Келечекте Камбар Ата биргесинин курулушу менен гана чектелбестен, Суу Самыр Көкөмерен, Сары Жаз, Казарман, жогорку Нарын ГЭСтеринин каскаты сыяктуу ГЭСтерди куруу иштерин сөзсүз жүргүзүүбүз зарыл. Ошондо гана жараткан бизге берген гидропотенциалыбыздын мүмкүнчүлүгүн толук колдоно алабыз. Урматтуу агайын туугандар, элибиздеги эл башы болгуча суу башы бол деген накыл кептегидей, суунун башында туруп Камбар Ата биргесинин куруу иштерин экономикалык кыйынчылыктарга карабастан баштоонун мезгили келип жетти. Бул долбоорду улуттук долбоор катары таанып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бардыгыбыз жапатырмак киришип, колубуздан келген салымды кошууга чакырамын. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине, министрлер кабинетине, жергиликтүү бийлик башчыларына жана бардык тийиштүү органдарга долбоордун ишке ашуусуна тиешелүү көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранамын. Ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот деп ата сөзүндө айтылгандай, ынтымагыбыз бекем болсо жакшылыкка жетебиз. Кудай буюрса, Камбар Ата биргесинин долбоорун ишке ашырсак, бул иш Кыргызстандын келечегине биздин кошо турган чоң салымыбыз жана ири жетишкендигибиз болот. Өлкөбүздүн өнүгүү темпинде маанилүү ролду ойной турган бул долбоорду ишке ашыруу менен элибиздин бакубат жашоосуна, мамлекетибиздин экономикасын жакшыртууга чоң өбөлгө түзүлөт деген бекем ишеничибиз бар. Көңүл бурмаңыздар.